Бул талабыбыздын аябай начар болчу. 71-жылы салынган бойдон эч кандай ремонт көргөн эмес. Азыр дубалдагы курап чыгып калган болчу. Азыр учурда стенага чейин баардыгын жаңыртып, сиздин жардамыңыз менен асфальтты жаңы бастырдык. Беговая дорожка жаңы төшөттүк. Беговая дорожка бул швейцарский Коника деген фирмасын төшөдүк. Анан гибрид төшөдүк. Гибрид бул турецкий Хатко деген фирмадан. Жана ошондой эле бул заборлорубузду да жаңырттык сиздин жардамыңыз менен. Ана сиз келген учурлар азыркы учур. Азыркы учурунда ошондо бир бул жерде футбольный поле жаңырды. Гибрид асфальт жаңы басылды. Беговой дорожка жаңырды полностью, так? Асфальттар полностью басылды, заборлор полностью жасалды. Так. Салмор, сен нерсеңдерің бар? Так точно. Бул бир. Ошол эң кымбат поле ушул болду да. Ооба, гибридный поле кымбат да. Так, мынауч бул ортодогу искусственный поле. Bunu futbolun sayız. Taksiler жасадың, да? Трибунан жасадың. Трибуна. Так. Спорт комплекс. Спорт комплекс. Мына спорт комплекс курулуп атат. 3000 квадрат. Курулуп атат. Бул жерде эмне болот? 60 орындуу гостиницасы менен вольная борьба, греко-римский борьбага 6 ковер. Спорт комплекс. 60 орындуу гостиницасы, ичинде парилкасы бар, конференц залы бар, раздевалка, душевой, тренерский. Так, бул для борцов. Борцов. Полностью для борцов. А для боксеров каякта? Боксерлорду ошол вольниктердин залын бошотуп, бошотуп туруп алдын ана жасап беребиз. Ошол жакка киргизебиз. Все, болду, түшүндүм. Ал жакка деле орун чоң. Болду, түшүндүм. Жакшы болуптур. Мочука Тизеге. буттар кайма болбойт. Тизеге ошол нем болбойт да. Поле гибридный поле. Жакшы өсүп тургулар, саргай бар. Октябрь 10-да сегиз. Ана бул жерде аз ойнолуп атат да. Жок, пока жазга чейин. Жазга чейин кетпейт. Сону болуптур, а? Аябай сону. Сону поле. Кудай кааласа баары жакшы жайыбыз. Мамлекетте өзгөрөт баары. Спорт өзгөчө. Булар башка жасалыптыр, э? Ол жаңы фискал бокон Заборлордагы. Футбол кайерде ойнойбуз? Ушул жерде ойнойбузбу? жок, искусственный. А неге биякта ойнойбуз? Бул каякта ойнойсуз? Производствосу? Швейцарский. Коника деген. Көрдүңөрбү? Швейцариянын аптасына төшөп бердик. Эми ушуга достойно тренировка кылгыла. Жөлө кирип чыгып жүрө бербестер. Мына баардыгы мындай жакшынакай жаш күчтүү балдарсыңар. Мына ушул шарттарды түзүп берип атабыз. Ушул шарттар менен тренировканы кылгыла жакшынак. Макулбу? Мына кара, мына беговой дорожкаңар бар, полеңер бар, гибридный поле. Так, бүт шарттар түзүлүп атат. Туурабы? Эгер жакшы окубай турган болсоңор, билесиңер, силер эми күчтүү, акылдуу, маданияттуу болуп, мамлекетибизди көтөрө турган силерсиңер. Макулбу? Мына баардыгы эле конечно дүйнөнүн чемпиону болуп кетпейсиң, бирок ошон баардыгы билимдүү болушуң керек. Араңардан ушу тууларыбызды көтөрүп, дүйнөгө чыгып, олимпиадага чыга тургандар болушуңар керек. Ошон үчүн мамлекет шарт түзүп атат. Мына урматтуу президентибиз ушул шарттарын бир саат текшерип көрүп келчи деп мени жөнөттү, мен келдим мына. Эми азыр бир пробежка кылып койбойлу чогуу. Кесе şu kapmış gerekli mi? Neyse şipeteyle ama. Yok, baksana orada da Baksana var. Baksana neymiş o? Baksana da bastı. Ulan, kurban koysan sen uğra. Bak bunu koysan kapı ola. Qanday yaxshimi, desal yaxshimi? Qandaysiz? Yaxshimi? Qanday yigitlar? Yaxshimi qana? Razma, qana. Jo, uchrash, qara, uchrash. Boks qilasizmi, qistonmoqqa?
Сразу силерге ушу уруп кирсе. Кандайсыңар? Жакшыбы? Жакшы учурашпай калды. Так, денсаулык жакшыбы? Мына азыр, мына башка биттин балдары менен, мына барестер менен жана башка менен чуркап келдик. Эми боксерлор мына силер дагы. Чоң эле турайынчы басма. Республикалык олимпиадалык мектептин тарбиялануучулары, окуучулар, бул жерде мына тренерлер турат, мугалимдер турат, жетекчилер турат. Бардыгыңарды ушу бүгүнкү ачылып аткан жаңы спорттук аянтчылар менен куттуктайм. Так, ошол мына спорттук полелер, мына бир эмес эки жерде болуп атат экен. Трибуналары менен мына беговой дорожкалар жуккай тургандар. Булардын бардыгы силер үчүн жасалды. Силер үчүн жасалды. Мурдагы акыбалы кандай экенин билет элеңер, Мына жерде жана асфальт болуп, ал асфальтта жыртык тешик болуп, 50-60 жылдан бери жаңырылган асфальт эле. Көптөгөн балдар ошол жерде травмаларды алат эле, жыгылат элеңер. Мына менин сиңер ооруп калат эле, туурабы? Мына азыр бардыгы жаңы шарттар түзүлдү. Демек, силер мындан ары көптөгөн жакшы спорттук жетишкендиктерди көрсөтүшүңөр керек. Көрсөткүчтөрдү. Боксерың рингте, жанагы баретсиң, жанагы коверду, так, көрсөтүшүңөр керек. Демек, силер мамлекетибиздин туусун мындан ары да жакшырак көтөрүшүңөр керек. Бардыңар, жазсыңар, илим алгыла, билим алгыла, өзүңөрдү мына мастерствоңорду өнүктүргүлө. Так, анан чын айтыш керек, бул спорт мектептин тарыхы бар. Тарыхтуу бул жерде. Канчалаган кыйын, жакшы Кыргызстандын уул кыздары ушул жерде тарбияланып чыгышты. Канчалаган аталарыңар чыкты, агаларыңар, эжелериңер чыкты ушул жерден. Мына олимпиадага барып, кыргыздардын туусун көтөрүп жүрүшөт. Туурабы? Көптөгөн чоң соревнованияларга барып жүрүшөт. Быйылкы жылы олимпиадада биз эгемендүүлүк 30 жылдан бери 13 медаль алсак, ошонун 6-оосун быйыл алып турбуз. Мына Кыргызстандын тарыхында бул элек бир балабыз бокстан серебряный призер болду олимпиада. Бул бизге шыктандырыш керек. Макулбу? Ошону менен бирге бул жерден хулиган балдар да көп чыккан, ачыгын айтайын. Муну да билип алгылагын. Бул школадан хулигандар да көп чыккан. Маалда жакшы каралбай калып бийлик тараптан. Бул жерден күчтүү болуп, кичине бир нерсени үйрөнүп алган балдар сыртка чыгып, ар түрдүү бандиттик топторго, хулигандарга кошулуп кеткендер болгон. Андай болбош керек эми, уктуңарбы? Силердин күчүңөр только спорттук площадкаларда болуш керек. Ошого биз көз салып турабыз, мына жардам беребиз. Жакшы окуйсуңарбы? Мамлекет туусун көтөрөбүзбү? Ушунун бардык шарттарды урматтуу президентибиз Санар Кожоевич көрүп, билип, текшерип кел деп мени жөнөттү. Мына мен келип текшерип атамын. Жакшы болуптур бардыгы. Дагы не дейбиз эми? Кыргызстан үчүн алга! 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 Кандай балдар? Жакшымы? Шарттар түзүлүп калдыбы? Түзүгөлөбү, жагып атабы? Эми мындан ары жакшылап, шыктанып, түнөп кыласыңар, макулбу? Шыктанып, түнөп кылгыла. Ошол агайыңарды уккула, тартиптүү болгула. Мына ушунун бардык, ушу шарттардын бардыгын мамлекет түзүп берип атат. Демек, мындан ары силердин колуңарда. Макулбу? Мурдагыдай шылтоо эмес, каерге тренировка кылам, шайман жок, тияк-бияк деген шылтоо жок эми. Бардык нерсе бар. Эми силер күчтүү көрсөткүлө, ошо күчтүү баарын акыл менен иштеткиле. Макулбу? Акылдуу болгула. Оорубагыла, ден-соолукту карагыла. Всё, ийгилик болсун. Күч болгула. Кудай кааласа, мына биздин кыздарыбыз, балбан кыздарыбыз жакшы чыгып атат азыр, Ошо эжекенин жолун жолдогула, мына Айсулуу бар, Мерим бар, дагы кайсы кыздарыбыз бар? Айпери бар, ушу кыздардын жолун жолдогула, кыздарым. Жакшы жүргүлө, ден соолугуңар болсун. Мына шарттар түзүлүп атат, ушуларды колдоно бергиле, Кандай жигиттер, футболисттер, кандайсыңар? Мына айрыкча футболисттер боюнча көп шарттар түзүлүп атат, Мына полеңер жок эле, Эсеңерби? Болду. Биги полеңер болду мына. Бардык шарттар бар. Эми жакшыраак түрөп койгула,
Ana en negizgi hareketde emgek. Emgek. Jөн эле тигилжеде кроватта жатып алып, мишет етип Месси болом десең болбойсуң. Роналдо болбойсуң. Аны үчүн чоң аш керек, эмгек кылыш керек, күн өтүрүүгө кылыш керек. Ичкен тамагыңарды карагыла, не ичип жеп атасыңар, аны карагыла. Режимиңерди карагыла, уктап, телефонго жабышып жата бербеңиздер. Уктуңарбы? Полеге көбүрөөк чыккыла, техниканы үйрөнгүлө, билбесең агайыңардан сурагыла, уялбагылагын. Бири-бириңерге жардам бергиле. Макулбу? Кудай кааласа, Кыргызстаныбыз. Биздин мамлекетибиз мындай ынтымактуу элбиз, бизчи. Кыргызстан футбольная держава болот, кудай кааласа. Бир убактар келет. Кыргыздын балдары чемпионат мираларда ойношот. Чоңча европалык командаларда ойношот. Футбольная держава деп Кыргызстанды мындай мактанышып, сыйлыктанышат, кудай кааласа. Ошону силер алып чыгасыңар. Макулбу? Жакшылап турайын кылгыла. Ийгилик болсун,